Бүгүн катардагы адам үчүн тез эле хайп кармап кеңири таанымал болуп, популярдуулукка жетишүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылган дүйнөнүн тарыхында болуп көрбөгөн сонун учур. Ал үчүн TikTok, Instagram, ар кандай соц тармактар жетиштүү. Жакшы видео тартып баракчаларга жүктөп, алгоритмдерге дал келип калсаң эле болду. Бум! Сен тууралуу баары билишет. Практикада азыркы кыргыздардын же чет элдик артисттердин баарысы эле дал ушундай жол менен пайда болуп, жарк эте чыга келишкен. А бирок сиз эки жолу хайп болуп, популярдуулукту эки рет багындырган, биринчи жетишкендигинен кийин жок болуп кетип, канча бир убакыттан кийин кайра жарк этип, пайда болгон канча жылдызды билесиз? Дүйнөлүк жылдыздардан дароо эле актер Мэттью МакКонахи, кантринин легендасы болгон Джонни Кэш жана ошондой эле ырчы Шер эске келет. А кыргыз артисттеринин ичинен биздин бүгүнкү видеобуздун каарманынан башка кимдир бирөөнү эстей албайсың? Жанат Турушбеков. Жана деген кайманат менен алгачкы жолу 2011 жылдары 0214 тобунун курамында жарк этип чыгып, кеңири таанылган. Аларды көбүн эсе Бишкектин орус тилдүү жаштары угушкан. Анткени алар орус жана англис тилдеринде аткарышкан. Ал эми жалпы кыргыз угуучулары алардын музыкасына эмнеге кайдыгер карашкандыгы түшүнүктүү эле болчу. Башка тилде ырдалган. Темасы да, ыргагы да угармандарга бөтөн угулуп, Бишкектин тырмакчадагы алтын жаштарына арналгандай сезилет эле. Бул топ да, Жана да сахнадан көрүнбөй жок болуп кетишет да, угармандары артисттин тагдыры тууралуу ар кандай ойлорду жоромолдоп кала беришет. Арадан көпкө созулган 10 жыл өткөн соң тагдыры ага кайрадан жылмаят. Эмненин аркасында ал тагдырдын айкөлдүгүнө кайра жетише алды? Сиздер менен терең редакциясы. Келиңиздер, чогуу чаран талдап көрөлүк. Биздин бүгүнкү каарманыбыздын чыгармачылыгын терең изилдөө үчүн анын эки доордогу эки образын өз-өзүнчө ачып көрөбүз. 2011 жылдагы Жанат Турушбеков ал кезде Жана деген ат менен таанылган. Жана 2022 жылдагы Джакс деген кайманат менен белгилүү болгон учурдагы версиясы. Жана 0214 тобунун курамында башка катышуучулар Нел Кристал менен биргеликте ушул 4 ырды жазып алып чыгышып, локалдык популярдуулукка жетишишет. Don't fly from me, please. Холод или зной, боль и озноб. Знаешь, что любовь бывает разной. И я не посну, это опасно. Утопать вдвоем в этом океане красот. Игры в любовь, сплетение двух тел. Вот и мятая постель. Stay with me tonight, make my love so right. Ladder on my soul, baby you my boo, my boo. Албетте башка дагы ырлар болгон. А бирок 0214 тобуна алгачкы атактуулукту дал ушул 4 ыры алып келген. Көзгө дароо эле алардын стили урунат. Кайрыктарын Жанат англисче аткарып, ал эми башка мүчөлөр болсо куплеттеринде орус тилинде бактысыз сүйүү, мамилелердеги туруксуздуктар, учурдагы сезимдердин сатылмалуулугу тууралуу рэптерди окушкан. Биз буга чейин Бегиш тууралуу видеобузда да айткандай эле, ал учурда кыргыз рэп аренасында толугу менен башаламандык өкүм сүрүп турган. Ал күндөрдөн жаңырыктарды бул жерден да байкай аласыздар. Начар иштелип чыккан үндөр, ачык байкалган чабал уйкаштыктар. Англис тилиндеги тексттерин профессионал котормочу которгону да күмөн жаратчу. Бирок ошол кезде эле топ өзүнүн белгилүү стилинде микст вокал жана субтондор менен жарым фальцетте аткарылган Жананын ырынын аркасында таанымал болгон. Ал мезгил үчүн мунун баары өтө эле башкача, адаттан тыш көрүнүш эле. Аны биринчи уккан кишилер бул ырдап жаткан жигитпи же кызбы деп тректи бир нече жолу кайталап угушуп да күдүктөн арыла албай калышар эле. Азыр болсо биз анын үнүнүн угулушуна, аткаруу манерасына көнүп калдык. Көпчүлүк азыр буларга көңүл деле бурбай калышты. Жалпысынан алганда Жана деген ысым аялдардын вокалы,
башкача образы, рэптин ошол жылдардагы популярдуулугунун жогорулашы, топтун катышуучуларынын аткарган куплеттери, эскирип бүткөн, бирок дагы эле популярдуулугу жогол элек сүйүү ырлары. Ушунун баары биригип келип, кыска убакытта алардын локалдык популярдуулукка жетүүсүнө ыңгайлуу шарт түзгөн. Анда неге популярдуулугу тез эле түшүп кеткен? Өлкөнүн орус тилдүү жаштарын камтып, топ өз аудиториясынын жана жанрынын жогорку чегине жетишкен. Эгерде орус тилдүү угармандарды жананын бир типтүү вокалы жадатып жибербесе, анда темалардын бир түрдүүлүгү, аранжировкалардын жана үндөрдү иштеп чыгуунун сапатынын төмөндүгү жадатып жиберген. Кыргыз тилдүү угармандарга болсо, ансыз деле жат көрүнүп бөтөн сезилчү. Моментин колдон чыгарган. Популярдуулугу түшүп кеткен биздин каарман болсо, изденүүгө кетет. Арадан 10 жыл өткөндө гана өз образын жана музыкасын толугу менен чогултуп жаңылап, чечим кабыл алып кайра кайтып келет. Жок, келгиле, карап көрөлү. Чындап толугу мененби? 2022 жылы 6 мартта YouTube'да Курултай каналына Ким билет видеосу чыккан. Видео артист үчүн эле эмес, бул сыяктуу аянтчаларда башка дагы артисттердин чыгармачылыгын тааныштырып, жайылтууга чоң мүмкүнчүлүк бар экендигин аныктаган. Jax'тын бул треги кыргыз артисттин музыкалык промо аянтчаларда массалык популярдуулукка жеткирген биринчи ийгиликтүү окуя десек да болот. Ооба, Бакырдын ойлорунда ырыда Курултайда чыккандан кийин массалык түрдө таркай баштаган. А бирок ал буга чейин эле Инстаграмда да популярдуулукка жетишкен. Ким билет болсо YouTube'да Курултайдын каналында ушул күнгө чейин дээрлик 4 жыл ичинде 50 миллиондон ашуун көрүү топтоду. Бул көрсөткүч Дибиллионс тобунан кийин эле экинчи орунда дегенди билдирет. Ал каналда болсо балдарга ылайыкталган контент болгондуктан ар дайым көрүүнүн саны көп болорун эстен чыгарбашыбыз керек. Анын массага чыгуусунан кийин кыргыз тилдүү угуучулар ал артистке көңүл буруп интернеттен издеп угуп баштайт. Анын натыйжасында артисттин рейтинги өсүп, чарттардын бийиктиктерин багындырып баштайт. Келгиле, карап көрөлү. Артист мурунку кетирген каталарын кайталаган жокпу? Кайрадан жетишкен популярдуулугун кандай пайдалана алды? Биринчиден тили. Артист приоритеттерин чечкиндүү түрдө карап чыгып, өзөгүнө кайтып, ырларын кыргыз тилинде жазып баштады. Бул болсо дароо эле өз таасирин берип, популярдуулугу өсүп баштаган. YouTube'да Jax'тын Лилия ырынан башка көрүүлөрдү көп топтогон ырлары кыргыз тилинде жазылган. Туура түшүнүңүздөр. Jax башка тилдерде да обондорду жазат. Анын ырларынын жарымы орус тилинде. Мурда 2011 жылдары болсо, анын репертуарында кыргызча ырлары такыр болгон эмес. Экинчиден, үн сапаты жана аранжировкасы. Эски ырлары 2011 жылдары начар иштелип чыккандыктан көп укканда угуму кетип калар эле. Артисттин азыркы популярдуулугу болсо, ырларындагы үндөрдүн сапатынын кескин жогорулашы менен байланыштуу. Анын аткаруу манерасы үндөрдүн жана аранжировканын үстүнөн кылдат иштеп чыгууну талап кылат. Угуп көрсөңүз, анын тректери техникалык жактан кандай гана так угулат. Аранжировкага сөз жок, эң сонун жасалган. Мейли клубтук же лирикалык ырлар болобу, анын аткаруу манерасына жакшы отургузулган. Албетте, объективдүүлүктү толук камсыздоо үчүн Jax'тын арсеналында техникалык инструменттери чектелүү экендигин да айта кетпесек болбойт. Адатта көрүнүктүү музыканттар дайыма кеңири арсенал колдонушат. Анын болсо эки эле ыкмасы бар. Микст вокал жана субтондордогу жарым фальцетти колдонот. Мына ушундан улам ушул техникаларды колдонуп ырдагандыктан үнү бийик, кудуу аялдардын вокалындай болгон үндү угасыз. Мунун көйгөйлүү жери бул ыкмаларды андан ары карай өнүктүрүүгө дээрлик мүмкүн эмес. Эми анын 15 жыл мурунку жана 3 жыл мурунку тректерин угуп көрүңүздөр. Сөз айтканда баягы эле ырдоо. Болгону сапаттуу иштелип чыккан. Тактап айтканда Jax вокалдык инструменттер техникасында эч кандай өзгөртүү кылган жок. Балким анын кереги деле жоктур. Бул музыкалык педанттар жана кооз мелизмдерди баалагандар үчүн маанилүүдүр. Калың аудитория андайларды байкабайт деле.
Бирок алар аранжировканын жана үндүн жогорулаган деңгээлин угармандын сый-урматын жаратууда. Үчүнчүдөн темалар. Ооба, Jax'тын ырларынын дагы деле көпчүлүгү мамилелерге арналган. Бирок бул жерде аларды категорияларга бөлүү зарыл. Эгерде 0214 тобунун 10 жыл мурунку тректериндеги ойлор «Суранам», «Кетпечи», «Мени сатып кетишти» жана өзүнө аяоо менен караган сезимдердин алкагында болсо, азыр мамилелердеги эмоциялар спектри бир топ кеңейгендигин байкоого болот. Jax'тын эсиңдеги ыры кыргыз угармандарына сүйгөнү менен чогуу өткөргөн жашоодогу өмүр жолун эске салып, бактылуу, оң эмоцияларды тартуулайт. Брудершафт жана Рухсатбер ырларында баяндоо тону башкачараак болуп, биринчи тректе каарман ашыгына байланып калгандай кабыл алынса, экинчи тректе каармандын сезимдери аруу, таза сезимин таңуулабастан өз ара мамиле куруу өтүнүчүн келтирет. Тилекке каршы бул жерде айрым моменттерди да эске сала кетпесек болбойт. Айрым бир жагымсыз мамилелер тууралуу окуяны баяндап жатып, Jax кээде мындай сөздөрдү колдонуп жиберет. Биз буга чейинки видеолорубуздун биринде артисттерге өз тексттеринде мындай риториканы колдонуу эмне үчүн кооптуу экенин айтканбыз. Мени жеткизбе, тилиңен көр сыяктуу фразалар жүрүп олтуруп, мен сага мында ким кожоюн экенин көрсөтөм деген сөздөргө жеңил эле айланып, зордук зомбулукту кубаттап калышы мүмкүн. Муну менен катар Jax'тын мамилелер тууралуу көптөгөн тректери оор ажырашуудан кийин өзүнө келүү темасына арналган. Эгер Зая ырында мамилени калыбына келтирүүнүн анчалык эмес жолу тандалып, мурунку сүйлөшкөн кызынын мүнөзүнүн оордугу жана негативдүүлүгү үчүн айыпталса, ал эми Бателе унутам ырында каарман аны дагы деле жек көрөрүн жана кечире электигин моюнга алат. Бирок андан ары кадам таштоого күч таап, кызга да ошону каалагандай сезилет. Эгер мурун 2011-жылы Жананын бүтүндөй чыгармачылыгы сүйүү жана ажырашуу менен эле чектелсе, азыркы Jax башка көптөгөн темаларда да ыр жазат. Мисалы, энеге арналган трегин айтпай кетүүгө болбойт. Анда ал өзүнүн гана эмес, бардык кыргыз энелерине болгон чексиз сый-урматын жана ыраазычылыгын билдирет. Албетте өзүн сыйлаган артист сүйүктүү шаарына, мекенине жана элине ыр арнабай койбойт. Ошондой эле борбор калаадагы ыш көйгөйүнө көңүл бургандыгы. Жана заманбап коомдун илдетине айланган кумар оюндарына, лудоманияга көз карандылык маселесин көтөргөндүгү үчүн бизден өзгөчө ыраазычылык. Жыйынтыктап айтканда, Jax дагы деле сүйүү жана ажырашуу жөнүндө ырдагандыгын айтууга болот. Бирок ага таптакыр башка ракурстан карайт. Албетте субъективдүү түрдө биз Заяга караганда анын эсиңдеби ырын артык көрөбүз. Жана артистти ушундай ырларды көбүрөөк жазууга чакырабыз. Бирок артисттин өз тамырына кайтып, кыргыз энелери, мекени, тоолору жана эли жөнүндө ыр жазганы, ошондой эле ырчылык өнөрүн ыш жана лудомания сыяктуу актуалдуу көйгөйлөрдү коомго жеткирүүчү рупор катары колдонгону абдан маанилүү. Сиз кандай деп ойлойсуз? Балким артист тырмакчадагы алтын жаштардын көйгөйлөрү тууралуу ырлардан баш тартып, кыргыз угуучусуна жакын болгон темаларды жана маселелерди тандап, ырга салып, кыргыз жолун тандаганы үчүн тагдыр ага кайрадан жылмайгандыр. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жатып, бизге кайсы артист көбүрөөк жагат?
Жанабы же Жакспы? Бул жерде жооп айдан ачык. Бизге азыркы Жакстын образы алдаганча жакыныраак. Эгер бир кездерде Жананын тобун сүйүү азабын мурунку кыздарынан өч алгандай баяндаган Бахти менен гана салыштырууга мүмкүн болсо, Уходи молча и не надо жечь мостов. Я для тебя простой, но ты меня не стоишь. Мое сердце камень, ты вода морская. Соль твоя пожирает только раны. Любви достойна только мама. Я обещал. бүгүнкү күндө Жаксты иш жүзүндө кыргыздын Нейт Догуна айланды десек да жарашат. Афроамерикалык бул рэпер Нейтти атактуу артисттер менен биргелешкен ырларды жаздырып, кайрымаларды ийине жеткире аткаргандыгы үчүн кайрымалардын падышасы деп аташчу. Hustling, can't stop, gotta claim what's mine. They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna Comes off till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Mon ami, bu süyüge Messi. Sen benim taramcım, ben senin can sakçın. Ben seni tutup algam jabırkaganda kanatte. Orulardın darısı ye, çürüktün ağışı. Bir görgünde jagışıp mümkün süyüp alışım. Бүгүн Жакстын кайрымаларын жаштар кулакчы менен угуп, махабат жараатын айыктырып жатса, кээ бирөөлөр колонкаларды жаңырта коюп, сүйүктүсүнүн колун сурап жатышат. Ал тургай кыргыз тойлорундагы Love Story видеолорунун ажырагыс бөлүгүнө айланды. Биз кезинде багынбай, чыгармачылыктын сыноолоруна сынбай өжөрлөнүп, өлкөнүн музыкалык чарттарынын чокусуна кайрадан чыгууну чечкен артистке терең ыраазычылык билдиребиз жана анын жаңы ырларын чыдамсыздык менен күтөбүз. Биздин каналды колдоону унутпаңыздар. Ар бириңиздердин катталууңуздар биздин чыгармачыл топко дем берип, өсүшүбүзгө жардам берет. Сиздер менен терең редакциясы болду. Жаңы чыгарылыштардан көрүшкөнчө. Esinde